Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар. Убакыт деген учкан куштап коет, абдан аз болуп турат. Бир 5-10 мүнөт болсо дагы иншалла сүйлөйлү. Жүрөк менен сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Таанышуу каналы болгондуктан таанышуунун алкагында сөздөрдү көбүрөөк кылып, ошого мотивация кылабыз, кеңештерибизди беребиз. Кечке эле бул жерден айымдардын же мырзалардын анкеталарын окуп отуруш үчүн алардын биринчи кезекте өздөрүнүн суранычы керек да, бизди чыгарып бер деген. Экинчиден, алар чыгарып бер деген күндө дагы кечке эле анкеталарды окуп отура берсек, бойдок эмес мырзаларга, айымдарга бул канал кызыксыз болот да. Бул канал баардыгы тегиз көргөнгө ылайыктап сөз сүйлөйбүз, иншалла. Анткени бул жерден кеңеш дагы алып калышыңыздар мүмкүн. Раматулык Чубак устазыбыз айткандай, сөз бул ырыскы дейт. Пайдалуу кеңеш алып, ошону жашооңуздарда иштетип калсаңыздар, бул биз үчүн чоң олжо деп ойлойм. Эң чоң олжолордун экөөсүн айта алам, үчөөсүн айта алам буюрса. Алгач экөөсүнө жетишели жакшы кесипти тандоо эң биринчиси. Ошол кесип менен адам адал иштесе, сүйүп иштесе, адал рызкы таап, адал тамактанат, жашоосуна береке келет. Акыретте анын сурагы иншалла жеңил болот. Ал үчүн сурак бербейт, эгер дин менен жашаса. Экинчиден, бул жашоодогу жарын айымдар үчүн жар деп айтылат, ал эми мырзалар үчүн жубайым деп айтылат. Ошол жарды, жубайды туура тандаса экөө бир эле маани. Жана ошолор үйлөнгөндөн кийин балалуу болуп, ошол баланы жөн эле болбостон ошого татыктуу тарбия берип, илим үйрөтүп, адеп үйрөтүп кетсе, бул жашоодо калтырып кетсе, жок дегенде 2-3 баланы иншалла кенен эле сүйлөйлү. Ошол бала адептүү болуп, тарбияланып, ошол ата энеси өтүп кетсе, эми кимиси биринчи өтүп кетсе деле айырмасы жок, ошол пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүн аткарып атат да. Бирок ошо баласы артында калып, кала турган болсо, ошол Куран окуп, садака кылып, ата энесине багыштаса, же тирүүлүгүндө ыраазычылыгын алса, бул ата эне үчүн чоң бир олжо деп ойлойм да. Ошол олжого жетиш үчүн дагы Алла Таала жөн эле бербейт. Аракетке берекет дейт, таанышуу керек, кыйынчылыктарга кол шилтөөгө керек, сабырдуулук керек, иншалла. Түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Ошого баардыгы ошол үй бүлөдөгү бир эркек киши бойдок жүрсө, ата эне күнүмдүк оокатка эле жумшабастан, малга, чөпкө, анан окууга, жумушка эле жумшап, ошо менен эле сарсанаа болуп, эч жака жибербей, баягы үй күчүк кылып отургузуп коюшат. Өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп эле ата энелерчи, кулдай мамиле кылып элечи. Ал бала эч жака чыкпайт, эч нерседе эле илим албайт, эч ким менен деле сүйлөшө албайт чыкпагандан кийин. Жумуш деле иштеп таба албайт, баягы күнүмдүк эле үйдөгү эле оокат, андан акча таппайт. Ошондойго көндүрүп коюшат дагы, анан кайра кайрылышат да, кайра сарсанаа болушат ата энелер. Ушул балам үйлөнсө болот эле депчи. Эң биринчи баланы сиздер жаман көндүрүп койгонсуздар, аны эч жака чыгарбай койгонсуздар, үй күчүк кылып, өзүңүздөрдүн напсиңиздер үчүн мен эмне болуп калам деп коркуп отурасыздар. Өзүңүздөр кыймылдай аласыздар, пенсияңыздар бар, айлыгыңыздар бар, эч нерсе деле болмок эмессиздер да. Өзүңүздөрдүн кооптонуп баягы балага жакшылык кылам деп балага балта чабасыздар. Бул эң туура эмес иш. Ошентип анан мокок кылып коесуздар да, үйгө камап. Анан кайра бул жака кайрылып отурасыздар, менин балам бар депчи. Балаңыз эмне үчүн өзү кайрылбайт да? Кыздар жаман көрөт да, ата энеси ортого түшүп, өзү сүйлөшпөсө, өзү жоош болсо, ошол мырзаларды жаман көрөт, ата энесин жаман көрөт. Мындай эркектик касиет жок болуп кетет экен да. Ошого кичинекейинен эметкиле да, тарбиялагыла балдарды. Үйгө камабагыла, аркасына кууп албагыла, өз алынча айдама кылып өзүңөр ата энелер үйрөтөт экенсиңер баланы. Анан капа болосуздар. Менин балам ушундай айдама деп кайра элдин балдарына салыштырасыңар. Ошентип баланы көтөрүү эмес, бүгүнкү күндө түшүрүп жер менен жексен кылуунун аракетиндесиздер, урматтуу ата энелер. Бул дүйнөгө алып келип койгонуңуздар жакшы, бирок ошону менен катар тарбия деген нерсе бар. Бул эң чоң жоопкерчилик балалуу болгондон кийин дагы. Чындык ачуу тиет. Муну мойнуна алып мойнундаңыздар. Күнүмдүк гана оокат менен алек болуп өтүп кетпейли, үй бүлө куралы, өзүбүздүн татыктуу жарыбызды табалы, үйлөнөлү ар бирибиз. Ошол эң чоң олжо дейм да. Өзүбүз тарбиялуу бололу,
даватка чыгалы, 4 айга 40 күнгө, 3 күнгө эркектик сапатты чогулталы. Эркектик сапатты чогултуш үчүн пайгамбардын жолун түшүш керек, даватка чыгыш керек. Даватка чыккан сайын айтышат, ошо адамга пайгамбарлык сыфаттар келип баштайт депчи. Биз азыр зона комфортага көнүп калдык. Эч жака чыккыбыз келбейт, үйдө отургубуз келет. Үйдө отуруш керек, эс алыш үчүн отуруш керек да. Адам баардыгына жетиш керек. Бир эле көракат менен, күнүмдүк оокат менен жүрө берсе, ал адам өспөйт. Китеп окубаса, адамдар менен сүйлөшпөсө, берешендик кылбаса, бирөө бизге эч нерсесин бербейт да. Бул жашоо сооданын жашоосу. Бирөөгө күлсөң ал дагы сага күлөт, бирөөгө жакшы сөз сүйлөсөң ал дагы сага жакшы сөз сүйлөйт. Ошонун баарын кылышыбыз керек да. Анан биз адамдардан биринчи күтөт экенбиз. Жок, алар биринчи келсин, бизге жардам берсин деп. Жок, алар эч качан антпайт. Биз биринчи үлгү болуп, биринчилерден болобу да. Анан биринчилерден биз үлгү болуп көргөзүп койсок, анан алар бизге жардам берет. Анан саясатка аралашпагыла деп да жазып коюп турушсуздар да, көчө күнү бирөөңүздөр. Бул жашоо өзү саясат да өзүчү. Бизге таанышуу эле керек эмес да, баардыгы керек да. Оокат да кылыш керек, президентке да сунуш айтыш керек өзүбүз. Айыл өкмөткө да барып айтыш керек. Керек болсо өзүбүздү түшүрбөйлү туугандар. Сабырдуу бололучу, сабырдын түбү сары алтын деп коет. Анкеталарды кабыл алуудабыз, көп сөз кылбайлы. Мырзалар, айымдар, биз анкеталарды мурункудай WhatsApp аркылуу эмес, таанышуу аянтчасы деп жазып Instagram'дан издегиле да. 10% аракет кылып койгула, 10% аракетиңер ушул болсун. Instagram жазганды үйрөнөсүңөр. Instagram'дан SMS жазганды үйрөнгүлө, таанышуу аянтчасы деп. Ошо бул тынчтыкты сакташ үчүн да, мен тынчыраак болот экенмин да, Instagram баракча аркылуу сүйлөшсөмчү. 1 же 2 эле адам болду да, Instagram аркылуу сүйлөшкөнүмчө. Калгандарыңыз да үйрөнбөй эле турасыздар да. Баягы дайыр нерсеге көнүп калган экенсиздер. WhatsApp номерди коюп койсом, анан ошол жака чыгарып, жар барбы, аял барбы деп эле мырзалар отуруп экенсиздер. Айымдар бизге ишенбей калды да негизинен. Айымдар ишенбей калды. Бир эркек эле көп, бир нече 10 чакты, 20 чакты, балким бүт эркекти жаман көргөзүп атабыз. Мындай жаман мамиле кылып коюп, кордоп коюп, чечкинсиз болуп коюп. Биз таанышып атканда баардык айымдардын, баардык мырзалардын атынан таанышабыз. Эгерде биз өзүбүздү жакшы көргөзсөк, анда баардык мырзаны жакшы көргөзөбүз. Айымдар да ошондой. Сиздер таанышып атканда үй бүлө курам деп, турмушка чыгам деп улуттуу мамиледе кылыңыздар. Бирок жашыраак 20-25 жашка чейинки айымдар, сиздер өздөрүңүздөр, көпчүлүгүңүздөр кайрыла албайсыздар, духуңуздар жетпейт. Анткени уялчаксыздар да. Ыймандуу адамдар уялчак болушат. Андай айымы бар үй бүлөдөгү эркектер, аталар, эжелер, сиңдилер, силер жардамдашкыла ошолоргочу. Бизге силер кайрылгыла. Биз силер менен сүйлөшүп, ошол кызды кантип турмушка чыгарууну ойлонушалы, сүйлөшөлү WhatsApp'тан. Сиздер аралашышыңар керек да. Өзүң таанышып ал деп кызды коюп койбош керек. Агасы, иниси, атасы, үйдөгү эркектер эң биринчи кезекте кам көрүп, ошону жакшы жерге узатканга аракет кылыш керек. Көзөмөл керек да. Үйдөн агасы аралашып, ошол кыздын жигити менен мындай тааныш билиш кылып мындай сүйлөшүп атса, ушу менен сүйлөшүп ал десе, анда ал эркекте дагы мындай ишенич пайда болот, жоопкерчилик пайда болот. Мен агасы кийлигишип атат, буларда чындык бар, чын эле таанышат депчи. Ошондой аракет кылгыла, урматтуу мырзалар. Анан силер айымдар таанышып атканда дагы кененирээк ойлонгула да. Убактылуу акчаны эмес, иденса салдыр алыш үчүн эмес, бүт айымдарды жаман көргөзөсүздөр эгерде иденса сурасаңыздар таанышып атып. Тааныша элек жатып эле телефондон алло дегенде эле эмне иденса салып бересизби дегенде любой эркек жаман көрөт силерди. Анткени буга чейинки эркектер көп кыздарга алданып калган да, 20 000, балким эң аягы 10 000, балким 50 000 убактысын берген. Анан силер иденса сураш менен баягы жарасын козгоп коесуздар да, болду, ал сүйлөшпөйт. Силерди жаман көрүп калат. Эгер иденса сурап, анан иденса салып бербесе, таанышпай жатсаңар, мамиле кылбай жатсаңар, анда силердин максатыңар жөн эле шабашка кылуу, акча табуу. Үй бүлө курам деген айым ал деген шарттты койбойт. Ал жактырып калса тескерисинче кошомат кылат, ошо мырзага жагыш үчүнчү. Мырза да ошону түшүнүш керек, тең менен деген ошол да. Жакшыга жанаш деп коет. Жакшы мырзалар менен тааныш деп айтып коесуздар. Бирок ошол жакшы мырзаны издегенге өзүңүздөр татыктуусуздарбы? Ошол суроону берип коелу. Мырзалар дагы жакшы келиндер керек деп коебуз. Бирок жакшы айымдарга өзүбүз татыктуубузбу? Ушуну сурообуз. Ушул суроону өзүбүзгө берели да. Ошол биз
жакшы көргөн адам дагы жакшысын тандайт да. Жакшы инсанды тандайт. Ошонун тандоосуна кирбей калып атабыз да. Биздин кандай экенибиз жүзүбүздөн билинип турат да. Мококтугубуздан, жооштугубуздан, сүйлөбөгөбүздөн, анан жаман суроолорду бергенибизден биз жаман көрүнүп калабыз да. Сырткы келбетибизди мындай жүдөп алып жүрөбүз мырзалар көбүнчө. Бирок анын дагы айымдарды түшүнүп койгула. Көбүнчө рабочий кийим менен жүрөбүз азырчы. Көбүнчө биз карапайымбыз, айылдык мырзаларбыз. Бизге кайрылган мырзалардын көпчүлүгү карапайым, ошондо туура түшүнгүлө. Таанышуу энчасы деп жазгыла Инстаграмга кирип, ошол жактан кабыл алуудабыз, урматтуу айымдар, мырзалар. Ассалому алейкум. Бизден кемчиликтер кетсе чын жүрөктөн кечирим сурайм.